Assalamu alaikum dostlar. Бүгүнкү биздин видеобуз бейиштин тамагы болгон жүзүм жөнүндө сөз болмокчу. Жүзүмдүн бир катар пайдалуулугу жана касиеттерине токтоло кетсек. Жүзүм өмө жемиштердин арасынан эң жакшысы жана пайдалуусу. Аны жаңы бышканда жана кургатылып мейизге айлантып жесе да болот. Ал денеге күч-кубат берет. Кубаттуулугу инжирден калышпайт. Түрдүү микроэлементтер, витаминдер жана органикалык кислоталардын булагы. Заараны көбөйтөт, ичегилерди жумшартат, холестеринди чүрөт. Бул өзгөчөлүктөрдөн башка ревматизм, бөйрөк, боор, өпкө жана муун илеттерине каршы колдонулат. Чийки жүзүм ич өткүнү токтотот, ичегидеги жараларды айыктырып, псориаз жана витилигого пайдалуу. Эртең менен желген жүзүм нурдантат, анын согу канды көбөйтөт. Жаңы жүзүм көп өлчөмдө глюкоза, калий, Б витамини жана кальцийдин өз ичине алып жүргөндүктөн жүрөк жана нерв клеткаларын кубаттандыруучу касиетке ээ. Бирок бүгүнкү күндө ири пайда табуу үчүн жүзүмгө себилген дарылар ден соолугу үчүн абдан коркунучтуу. Азыр дарыланбаган жүзүм табуу канчалык кыйын болсо, табигый нанды табуу да ошончолук кыйын. Менин каналымды көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Комментарий жазыңыз. Дагы кандай бөлүмдөр сиздерди кызыктырат? Эгер видео жазса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, каналыма катталганды унутпаңыз.